Балыкчы шаарында жайкы сезонго карата даярдыктар дээрлик аяктап калды. Жол боюндагы мыйзамсыз жана көрксүз соода түйүндөр, тамактануучу жайлар иретке келтирилип, калааны көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо иштери жүрүүдө. Учурда калаадагы негизги көчөлөрдө ишембиликтер орун алып, туристтерге жагымдуу шарт түзүү аракеттери уланууда. Бул ишембиликте негизги жумуш Жусуп Абдрахманов көчөсүндөгү ошол борбордук көчөдө жүргүзүп атабыз. Ошол газондордогу жолдун жээктериндеги өсүп калган чөптөрдү жулуп, бактардын баардыгын иреттеп, актап, ошол жайкы 2024 туристтик сезонго даярдыктарды көрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми жалпы ишембиликке ошол шаарыбыздагы мекеме ишканалардын эмгек жамааттары жана башка ошол шаар тургундары катышып атышат. Шаардын тазалыгынан сырткары жашылдандыруу аракеттери дагы жигердүү ишке ашууда. Жаз айы менен кунарсыз жерлерге көчөттөр тигилип, быйылкы жылдын эсеби менен 10 миңден ашуун гүл отургузулган. Гүл отургузуу жана ошондой эле куураган чөптөрдү жулуу, куураган бактарды кесүү боюнча иш алып баруудабыз. Жаңы сезон келатканда байланыштуу тазалык иштерине да көңүл буруудабыз. Газондорду сугарып чабуу болгон газондорду чабуу жана ошондой эле тегиздөө иштерин жүргүзөбүз. Ушул өзүбүздүн шаарыбыздын тазалыгын өзүбүз сактасак, ушул ар бир жашоочуга биз кайрылат элек. Ушу ар ким ушу жашоочулар эшигин алдыларын тазалап турушса, ушундай субботниктер көбүрөөк болуп турса, ушу шаарыбызда таза болот эле. Ушу ар бир жашоочу өзүнүн үйүнүн эшигинин алдын таза кармаса, ар бир ишкана ушундай бир банк болобу, кандай бир жеке менчигине карабастан таза кармашса, биздин шаарыбыз таза болмок деп эсептейм. Таза шаарды куруу жана калаадагы тазалыкка кам көрүү ар бир жарандын атуулдук милдети. Жаратылышты таза сактоо аракети коомдогу жүрүм-турум маданиятынан дагы көз каранды. Ал эми шаар ичин жол жээктериндеги эле жашаган турак жайлардын жана ишкердик кылган объектилердин айланасын таза кармоо максатын көздөгөн бул сындуу ишембиликтер үзгүлтүксүз улана бермекчи. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары.